ошол убакта мен Баткен чегара отрядынын жетекчиси болгонмун. Ушул документтери кол коюлуп атканда, ушул процесс жүрүп атканда ошондо мен Адахан Мадумаровдун ошол кездеги аткаминерлер менен бирге жүрүп, ошол исторический моменттердин күбөсү болгонмун да. Анан өзүм жеке оюм бул жерде ошол кезде эч бир кыргыздын аткаминери менмин деген чиновниги бизде жол салынып аткан билесиздер, Кытай China Road деген компаниясы Баткенге 25 километр Баткен Актатыр, Ортобоз Актатырды 25 километр жол салып аткан. Именно ошол 275 метр жерге келгенде эч бир жетекчи өзүнүн мойнуна ошол жоопкерчиликти алган эмес. Бир гана мен эркекмин, мен чиновникмин деп Адахан Мадумаров мойнуна алган. Мен өзүм көргөн нерсени айтып атам. Уккан эмес, көргөн нерсени. Мойнуна алып туруп ошол кезде да чоң көлөмдөгү мындай конфликттер болгон. Ошону ордуна салып, маселени чечкен мен ойлойм туура жагына. Мен баягы бирөөгө жагынып же бирөөгө жагынбай сүйлөштү, жаман көрөм. Мадумар ошол кезде мен оюмча ишке жараган. Бүгүн деген буну айтайын деген себебим өздөрүнүн кетирген катачылыгын кээ бир адамдарга шылтоо болбош керек. Мен күн карамага же болсо 200 болгум келбейт. Ошол кезде ошол жерде турган губернатор бардыгы болобу кош колдоп, кол чабып, Адахан Мадумаров туура жумуш кылдыңыз деп туруп бетине нөө бергендер болгон. Эми келип 10 жыл өткөндөн кийин өзүнүн кетирген кемчиликтерин Мадумаровго жүктөп коюш бул мындай жигитчиликке жатпайт. Мадумаров туура эле жумуштар кылган. Ал ошол кадамдарга барбаганда биздин жолубуз бүтпөй калмаган. Ошол бойдон калып кетмек. Таштак бойдон. Улук. Аллахтын алдында корк, иним, келечегиң бар. Бирок туура эмес жолду тандап алдың, биримдик менен сен чөгөсүң. Андай болбойт, жакшылык алып барбайт. Баткенде сиз берген протокол негизинде бүгүн күндө протокол менен меморандумдун айырмасын билесиңби? Протоколду ратификацияга киргенде Исмаил Исаков артта кайтарган. Протокол эч качан мыйзамды ратификацияга алып келгенде сиз жакшы билесиңиз, 10-жылы Исмаил Исаков артта кайтарды. Болсом карайыным. Протокол эч качан ратификация болбойт. Мына парламентте отурган Акбөкөндөн сура, парламентте отурган Камчыбек Кыдыршаевичтен сура. Эч качан. Муну менен дагы бир жолу эки экендигиңди далилдеп атасың. Сабатсызсың, иним. Өтө сабатсызсың. Жогорку кеңешке киргенби айтыңызчы? Кирбейт ал жогорку кеңешке, протокол кирбейт жогорку кеңешке. Өтө сабатсызсыңар, билесиңби? Окуй албайсыңар да ошончо. Ошончо момундай болуп шпаргалка көтөрүп жүрөсүңөр. Билбейсиң да, айран. Жогорку кеңешке мыйзам кирет, закон о ратификации деп. Протокол кирбейт эч качан. 10 жыл издесең да таппайсың. Кирген 11-жылы комитеттен артка кайтарган. Кийин өкмөт муну кайтарган. Мен көрсөтөм аны. Комитеттен артка кайтарса эмнеге айтып атасың мага? Кантип кирет парламентке? 11-жылы Мадумаров жумушсуз. 2 жыл жумушсуз жүргөндө 11-жылы караганда эмнеге айтасың мага? Анан экинчи мына протокол боюнча мен Адахан Кесебаев сөзүн тактап айтып коеюн, толуктап. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации, это другое дело. Ошондон сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды ал жерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белгилеп деп колду койдурушты меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды бар күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Но уже документ, эгерде ал ратификация болуп теге жогорку кеңештен өткөн болсо, бирок ошондо эч кандай күчү жок деп айтып атпайбы Адахан Мадумаров өзү? Абдан жакшы күчү жок болсо, анда абдан жакшы. Муну анда жогорку кеңештен жокко чыгартып керек да. Жок, эми карап жокко чыгырсам деген. Бул маселе Лейлек району, Баткендин жарымы анклав болуп кала турган коркунучтан сакталыш керек болгон негизи. Азыркы 275 метр жер деп атпайбы? Мурда ортолук эле жер болуп жүргөн, бир тажиктердин теги жеринин учу, колхоздун жеринин учу тажиктердики, Тажикстандын колхозунун, анан Кыргызстандын колхозунун жери, совхоздун жери. Баягы бири менен бири ошол жерде
кесилишкен жери бар да. Ошол жерди теги Адахан Мадумаровго теги Ким Самаевичке туура эмес кээде атака болуп жатат. Анткени бул кыргыздын жери болчу, сен аларга момунтип берип койгонсуң, алып койгонсуң деген кирне да коюлуп атат. Ал эми андай болгон эмес. Айтып атпайбызбы? Жер колхоздордуку гана болгондуктан кыргыздар отурган, тажиктер отурган деп талаш болуп атат. Коюнда азыр сен бир нерсе көтөрбөдүң бу Мадумаровдун маселеси, ал ушу берип койгон экен, анан ошонун негизинде иш бузулуп калган экен дегендей сөздөр болуп атпайбы? Бул намерение болду. Мен ойлойм, бул бүгүнкү жана кечээки бийликтин алсыздыгын өзүн өзү актануунун жолу катарында караш керек. Эмне үчүн? Бир Мадумаровго окшогон чиновник ал маселени чечкенге анын ыйгарым укугу да жок. Юридикалык укугу жок, туура. Юридикалык укугу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Ал эч кандай күчкө ээ эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, протоколдор көп түзүлөт. Ар бир жумушчу топ иштегенде бир протокол түзөт. Ал протокол ишке ашабы, ашпайбы? Ал парламентке келип, президент тарабынан бекилип, парламент тарабынан мыйзам катарында бекилип, ошону менен чечилет. Сизге соц тармактан да берип атышат да, ошол сиз коопсуздук кеңештин катчысы болуп тургандагы протокол. Мирдан мырзага суроо берейин да. Протокол деген эмне? Протокол деген бул сүйлөшүүнүн алдында түзүлүүчү келишимге чейинки ой максат. Бул келишимби? Бул келишим эмес. Келишим протоколго таянып бүгүнкү күнү убагында Собездин жетекчиси Тажикстандын жерин биз Кыргызстан ижарага алалы. Собездин жетекчиси ким болот билесизби? Собездин жетекчиси мамлекеттик кызматкер болот. Собездин жетекчиси президент болот. Мадумаров президент боло элек. Коопсуздук кеңешинин катчысы деп аталат кызмат. Бул биринчиден. Эми ал боюнчагы силерде маселе жок, силерде айырмасы жок да. Делимитация бул убактылуу келишим, бул дагы мындай алдын ала бул чек ара биздики деген демаркация акыркы чекит. Ошондуктан делимитация мүмкүн айтып атат. Эми ушул жерден суроо да, дагы логикалык суроо. Муну протокол делимитацияга жол ачабы? Бул Тажикстандын жерин ижарага алып турайлы деген. Жок, делимитацияга жол ачабы? Бул делимитацияга жол ачпайт. Баракелде. Рахмат.